Кандайсыздар, саламатсыздарбы? Мен Биримдик партиясына кайрылуу жолдоо үчүн чыктым. Биримдик партиясынын колдоочулары мына ушул шайлоодо Биримдик партиясын колдогондугум чындык. Аны уктап туруп дагы, уктабай туруп дагы кандай учур болбосун, мен аны ачык айтам жана сыймыктуу айтып жатканмын. Мен азыр түшүнбөй атам да, Биримдик партиясы кайдасыздар? Элдин алдына, биздин алдыбызда сүйлөп жатканда бакылдап эле аттыңар эле го. Ата Мекен партиясын 100 000 адам колдогон болсо, биз силерди 400 000 адам колдогонбуз. Биз силерге ишенгенбиз. Биздин укукту, биздин добушту коргойт дегенбиз. БШК биздин добушту жокко чыгарып атканда бириңер оозуңарды ачпай какта жүрөсүңөр деги. Укугуңарды колдойбуз деп айтпадыңар беле? Колдобойсуңарбы? Кана каяктасыңар? Макшып түн жарымга чейин ыйлап аткандар болсо барыңарга салам. Мен Москвага барганда балдарыңар айтты эле, ушу ата-энем чалганда балам курсагың ачкабы, кийимиң бүтүңбү деп чалбайт. Чалганда акча гана качан канча акча саласың деп чалат. Ата-энебиз чалганда кадимкидей зарканып турабыз деп айтышчу эле. Ишенген эмесмин. Бүгүн өз көзүм менен көрдүм. Жугунду аңдыган иттей болуп, улуу сакалдарыңарды сүйрөп алып, шайлоо участогунун эшигинин алдында жашынакай турасыңар, баштыктарыңарды көтөрүп алып салып. Ушуларды көрүп зейним кейди мен. Улуумун көчөгү коронавирусту унутуптур. Улуумун көчөгү 2 жолку төңкөрүшүн, окко учкан балдарын унутуптур. Биз эчтекеден сабак албаптырбыз. Демек, бул нерсе бизге керек экен. Бизге ушундай чимкириктер, бизге ушундай көпөстөр, элдин жүрөгүн, элдин айласын кетиргендер керек экен бизге. Ошолор келиптир. Мына эми мындан ары дагы биз тарбияланмайын, ушундай адамдар болорун эскертем. 3 оппозициялык партиянын ортосунда чуркагам. Үчөөңөр бириксеңер, бекер бекер туруп берем. Мага окшогондор дагы толтура, өлкө үчүн бекер иштеп беребиз, бириккилечи деп жалдырадым эле. Ар бириңер амбицияңар окмуш аранда экен, текеберчилигиңер менен, эгоңор менен баланчанын желейинин астында баспайм дедиңер эле. Эми баспай ошол эгоңор менен отура бергиле. Бизде Кыргызстанда, кыргыз элинде бири-бирибизге жардам берүү, көмөк болуп, бир идеянын артынан чуркоо деген нерсе жок. Идеологиябыз жок, көрүнгөн нерсени ким каяка ээрчитсе ошол жака ээрчип жүрө беребиз. Бирөө тияка айдаса, тияка жөнөбүз, бияка айдаса, бияка жөнөбүз. Өзүбүздүн тилибизде, өзүбүздүн дилибизде бекем тура албагандан кийин эмнебиз кыргыз? Ошон үчүн башка өлкөгө салып беребиз деп атышат да. Кебетебизди көргөндөн кийин. Ошого аябай жиним келип атат, ачуум келип атат. Бириге албаганыбызга ичим күйүп атат. Ар бирибизди бирден сындырып коет. Добушуңар тарап кетет, бириккилечи, жолугалычы, чогулгулачы деп бийитти жалдырадым эле. Ошого ичим күйүп атат, ичим өрттөнүп атат. Оппозиция, бири-бириңердин көзүңөрдү чукуп, бири-бириңердин жаман жагыңарды чукуп, бул мындай, бул тигиндей деп коюп отурасыңар, отура бергиле ошондой татынакай. Ал эми көпөстөр, кош келдиңер. Биздин кыргыз эл силерге, же силер биздин кыргыз элге шыгылып бири-бирибизге аябай каймакка куймак куйгандай татыктуубуз. Жаңы жашообуз кут болсун анда.